إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, maqtoolor bolsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemga, al kişinin üybölelerine, sahabalarga, jana bütkül mu'min musulmanlarga Allah'ın salamı jana salavatı bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Urmatlı musulman dostlar. Allah'a çeksiz şükürler bolsun. Mınakey tüz efirimizde başta aldık. Sizlerge biz vada bergendey hasat jönündө kolumuzdan gelişince gün alыс sabaqtарды uyuşturganбыз. İnşallah bugün 3-cü sabağımız. Biz murdanqı sabaqtarыбызda hasat jönündө, hasattın tildegi manisi aytып öttük. Jana şariattın istilahında, şariattın tilinde anıqtamasında hasat bul degen emne nerse ekendigini dagı түшүндүрүп öttük. Hazır bolsa biraz temaga girişten murun sabaqtarыбызды kıskaça kaytalap ketsek. Hasat degen bul tildegi manisi. Bunu bir neseni soru, jemirүү degen manilerdi özüne kamtayt. Mesela üçün kebirki tilçi alımlar al-Qurat dep hayvanatlarga, koy, echki, töөлөрдүн жүндөрүнө жабышып, териleрине барып, анан терисин тешип, için kanın sorgon Quratка окшотушкан бул сөздө. Qurat ошол gene териге барып, териге эмесин сайып, адамдын канын, жылкы, төөлөрдүн kanын sorgon сыяктуу hasat кылган кишини дагы, hasat сөздү дагы ал hasat барып бирөөнүн канын иче турган нерсе сыяктуу деп келтиришкен. Эми бул hasаттын шариаттын тилиндеги истилахындагы бир канча аныктамаларды айтып өткөнбүз. Куртуби, Ибн Касир дагы чоң алымдардын сөздөрүн айтканбыз. Кыскасы hasat дегени анын аныктамасы эмне десе, көрө албастык кылуу. Kimge dese bir adamga Kuday Taala mülk berdi, baylık berdi, gelbet berdi, mansap berdi. Şunday bir jakşılık nematlardı bergen. Ana oşol nematlardı da alar tuğra jolgo koldanat. Bирок ага карабастан бул жактан күзөтүп турган анын жакындары болсун, же тааныбаган кишилер болсун, айырмасы жок. Ошол адамдагы артыкчылыкты жек көрүү, артыкчылыкты жок болуп кетүүсүн каалоо, аны ушундай bir банкрот болуп калышын каалоодо hasat, көрө албастык же болбосо кээ бирки кыргыздын китептеринде көз артуу деп айтылат. Демек бүгүнкү сабагыбыз hasаттын чыныгы жашоодогу көрүнүшү кандай болот? Чыныгы жашоодогу абалы кандай болот? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisini ayet keteyli. İyyâkum vel hasad fe innel hasad ya'kulul hasenat kema ta'kulun nar al hataba. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işten bizi kaytardı. Görө албастык кылуудан, көз артуудан кайтарды. Силерди өзүңөрдү hasattan сактагыла, hasattan тыйылгыла. Бирөөдүн артыкчылыгына, ийгиликтерине көз артуудан тыйылгыла. Анткени hasat, көрө албастык адамдын кылып жаткан сооп амалдарын жокко чыгарат. Кудум жокко чыгарат, кудум от алууланган от күйүп жыгат, отко күйүп өзүн жоготкон сыяктуу hasat дагы адамдын жакшылык сооп иштерин жокко чыгарат дейт Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz murunqu sabaqtarыбызda bul жөнүндө маалымат алдык. Эми бүгүн hasаттын чыныгы жашоодогу көрүнүшү жөнүндө тема кылмакчыбыз.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala bunday nерседен bizdi qaytardı. Göz artudan, hasat kılуудан bizdi qaytardı. Жана муумин адам алардын өзү билбеген тараптан бир душмандардын көз артуусунан, алардын көрө албастыгынан улам залакат жеп калыштан Аллах субханаху ва таала атайын буга Кур'ан түшүрдү, сүрө түшүрдү. Бул сүрө коргонуу сүрөсү. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кул а'уду би раббил фалак мин шарри ма халак ва мин шарри гасиқин иза вақаб ва мин шарри наффатати фил уқад ва мин шарри хасидин иза хасад. Айткын о пайгамбар. Таңдын Раббиси Аллахтан коргоо тилеймин деп айткын. Мин шарри ма халак, жаратылган нерселердин жамандыгынан коргоо тилеймин деп айткын. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб, караңгы түн каптаганда, караңгы түндүн жамандыгынан коргоо сураймын деп айткын о пайгамбар. Деп ва мин шарри наффатати фил уқад, жана шундай өрүлгөн жиптерге дем сала турган көз ачыктардын жамандыгынан, бакчылардын жамандыгынан коргоо сураймын деп айткын пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субханаху ва таала бүтүндөй бир сүрө түшүрдү. Kur'an-ı Kerim'in 113. süresi Korgonu süresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süre düşkende korgonu ayatları şunçalık toluk bolgonduktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin özünden rivayet kılgan hadiste Falak suresi bu en жақсы сүрө деп мактады. Көптөгөн сахабаларга өзүнүн кеңешин берди. Шул Falak сүрөсүнү күн уктасаң дагы, жатсаң да, турсаң да окуп жүргүн деп. Коргонууга байланыштуу дуалардын бардыгы шул сүрөдө камтылган dedi Пайгамбар алейхиссалам. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам көптөгөн коргонуу дуаларын айтып жүрчү. Бирок Falak сүрөсү түшүрүлгөндө Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам башкасын таштады дагы, ушул сүрөнү бекем кармады деген Пайгамбар алейхиссаламдан хадистер бар Айша энемиздин риwayatында. Эми Wa min şerri hasidin iza hasad, hasad kılıçlardın hasadından tаңдын Rabbisi Allah Taala'dan jardam surayımın dep сүрөнүн en akırkı ayatında Allah Subhanahu wa Taala hasad kılıçlardan hasadından. Demek bu hasad деген нерсе bir gana көрө албастык кылган кишинин өзүнө гана зыян болуп калбай, көрө албастык кылынып жаткан кишиге дагы зыян болот экен. Hasad менен ооруп калыптыр деген аябай көп бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө hasad кылуучу, бирөөгө hasad кылса, ал hasad кылуучу өзүнө гана зыян кылат, ичин тырмайт, өзүнүн ички дүйнөсүн жок кылат, өзүнө кыйын болот деген сөз айтабыз да. Бирок ошол эле кезде көрө албастык hasad кылуу менен hasad кылынып жаткан баягы мүмкүнчүлүктөрү абундан көрө жакшыраак болгон, аны бул көрө албай аткан артыкчылыктары бар мусулман бир муумин адамга дагы зыян берип коет экен. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде Албани сахих деген "Истаину аля инжахил хаваиж бил китман, фа инна куллази нa'ma mahsud" dedi. Muaz ibn Jabal radıyallahu anh rivayet kılgan hadiste Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шундай бир ийгиликтериңерди жашыруун кылууга аракет кылгыла. Анткени ар бир балуулукта, ар бир неематта көрө албастык кишилер бар. Ар бир неемат үчүн көрө албастык, көз арткан кишилер бар деп Пайгамбар алейхиссалам шундай бизди хадис шарифте, улуу хадисинде бизди шундай көптөгөн баягы ийгиликтерди жашыруун кылганга аракет кылышыбызды Пайгамбар алейхиссалам буйруду. Бирок бул кантип жашырасыз? Бирөө үй сатып алды, бирөө жакшы унаа сатып алды, дагы бирөө бирдемелерде көпчүлүк жамаатчылык, коомчулукта бир кандайдыр бир ийгиликке, илимге, башкага жетишти. Кээде жашыруун кылууга мүмкүнчүлүк болбой турган жагдайлар болот. Аны ашкере болушу илажысыз нерсе, ашкере боло турган нерсе. Ашкере кылбайын деп жашыра албайсың. Жакында кече субханалла 2 саат мурун бир пост чыгарып койдум эле шул хадистин кыргызчасын. Анан ошол хадиске комментарий атайын WhatsApp аркылуу келди.
таксырым ушул хадиске амал кыла турган болсок, мисалы унаа сатып алсам, анан ошол унаамды мен карызга алдым эле, же болбосо ушу вариантка алдым эле деп айтып койгонум дуруспу? Бул хадисти кандай түшүнсөк болот, кантип амал кылсак болот деген бир жакшы суроону берди да. Демек унаа сатып алдыңызбы? Ал көчөгө чыгып минесиз, ал сиздики экенин баары билет. Үйүңүздөгүлөр, тууган урук, көчө коңшу баары биле турган нерсе да. Мындай абалда жок. Антип бир хадиске амал кылам деп дагы бир жалганды иштетүүбүз дагы бул харам болуп калат. Ошон үчүн кээде ушундай абалдар болот. Жашырып койсоңуз дагы эч кандай зыяны жок, ашкере кылсаңыз эле зыяны жок. Бирок ашкере кылсаңыз, мынтип баягы көз арткан, хасат кылган кишилердин хасаты зыяны болуп калыштык ыктымал болгондугу үчүн, демек жашырып койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Аны жашырып кое бериңиз. Ашкере боло турган нерселер ашкере боло берет. Бирок атайын ошол бир мактаныш үчүн, же бир адамдарды таң калтырыш үчүн, башкалар билсин үчүн, уксун үчүн, көрсүн үчүн ушундай бир абалдарын ашкере кылып жүргөндөн тыйылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул биздин пайдабыз үчүн, зыян болбослугу үчүн, муумундарга пайда келтириш үчүн Пайгамбар алейхиссалам ушу хадисти айтты. Амал кылсак жакшы болот иншаллах. Бая айтканымдай, бул хасат, көрө албастык, көз артуу деген маселе бир гана ошол махсуд, хасат кылынып аткан кишиге гана зыян алып келбей, хасат кылуучуга да зыян болот. Эки тарапка тең зыян болот. Эми булардын биз иншаллах кенен шархтап түшүндүрүп беребиз. Хасаттын чыныгы жашоодогу көрүнүшү эки абалда болот деди. Эки абалда хасаттын чыныгы көрүнүшүн көрсөк болот экен. Биринчи абал, ал шариятыбызда харам кылынган абал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан бизди кайтарды. Жада калса ага каршы окула турган дуаны да үйрөтүп кетти. Ва мин шарри хасидин ида хасад. Бул биринчи абал. Шариятыбызда толук тыюу салынган харам, ачык харам амал. Эми экинчиси, хасат кылса боло турган абал болот. Хасат кылса болот. Бул керек болсо ошого бир кишиге хасат кылса ал жакшы амалдардан деп саналат. Аны кийин убагы келгенде айтып өтөбүз. Демек биз азыр хасат кылса, хасат кылуу, көз артуу, көрө албастык кылуу харам болгон абалды түшүндүрөбүз дагы. Аны ошол көз артуу харам болгон абал дагы экиге бөлүнүп кетет. Аны дагы экиге бөлүнгөн абалды түшүндүрөбүз. Анан кийин хасат кылуу бир жакшы амал экендигине, мустахаб амал экендигине жөнүндө дагы иншаллах Пайгамбар алейхиссаламдын хадисинен айтып түшүндүрүп беребиз. Демек биринчиси, көптөгөн алымдар хасат дегени бул неъматка, бирөөгө берилген неъмат үчүн, ага анын абалынын жакшы экендиги үчүн, ийгиликтер үчүн жек көрүү, ошон үчүн ачуулануу деп айттык. Демек чыныгы жашоодогу көрүнүшү кандай болот десе, хасат кылуучу эгерде бир адамга хасат кылса, хасат деп айтып атам, эми бул термин көрө албастык кылган киши бир адамга көрө албастык кылган болсо, демек ал ичинде кыйналат, аланданат, ачууланат, ич этин тырмайт, ички дүйнөсү дүрбөлөң болот. Ички дүйнөсүндө ушундай бир кыжаалатчылык, нааразылыктан келип чыккан бир жаман бир оору пайда болот. Ошол оору аны кыйнай берет. Азарланат. Ошол аны ачуусун келтире турган нерсе болгондугу үчүн, тагыраак айтканда, тиги хасат кылып аткан кишидеги ийгиликтер болгондугу үчүн бул адам кыйнала берет, ички дүйнөсү кыйналат. Фаякуну залика марадан фи қалбихи, ошентип бул жүрөгүндө оору пайда болот. Оору деген бул медициналык оору эмес, жүрөгүндө баягы хасат оорусу. Ва ялтаззу би завали на'ам анху, жана ошол оору, ошол анын ички дүйнөсү рахаттанат, баягы көрө албай аткан кишинин абалы өзгөрүштүгү менен. Баягы көрө албай аткан кишидеги
ийгиликтердин кетиши менен, андагы байлык кетиши менен, андагы жакшылыктар жоголушу менен, ал банкрот болушу менен баягы көрө албастык кылган киши анын руханияты, анын ички дүйнөсү рахаттанат. Ошондогу баягы көрө албастык кылган кишидеги абалдын өзгөрүштүгү, байлыгынын кетиши, ийгиликтеринин жок болушу ал үчүн, көрө албастык кылган киши үчүн пайда келтирбесе дагы, бул адам анын кетиши менен рахаттанат, ички дүйнөсү сүйүнөт. Валакин наф'уху, бирок анын пайдасы бар экен. Көрө албастык көз арткан хасат кылуучунун пайдасы бар экен. Кызыкчылыгы бар экен. Качан ал кызыкчылык, кандай кызыкчылык десе, завалул аламиллади кана фи нафси. Анын ички дүйнөсүндөгү болуп жаткан, дүрбөлөң болуп жаткан кыйналуу, ички эзилүүнүн кетиши баягы ийгиликтүү адамдын ийгилигинин кетишинен көз каранды болуп калган. Качан ал ийгиликтүү адам көрө албай аткан, баягы сен аны көрө албай аткан киши, качан ошол ийгиликтери кеткенде, качан анын мүлкү кеткенде, качан анын мансабынан түшүп калганда, качан анын жакшылык иштери баары токтоп калганда, сен ичиңдеги болуп жаткан ооруу кетишине себеп болот экен. Оорунун кетиши анын ийгиликтеринин кетишинен көз каранды болуп калат экен. Караңыздар, ушундай бир өзүн өзү блокадага тыгып, өзүн өзү бир банкротко тыгып койгон кишинин мисалы. Бул эң жаман, эң жиркеничтүү бир амалдардан деп айтсак жаңылышпайбыз. Ва хадихи хия хакыйкатул хасад. Мына ушул нерсе акыйкаттын, хасаттын жашоодогу чыныгы көрүнүшү ушул болот. Чыныгы хасат ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайтарган. Амалдарды жокко чыгарып үрөт, өчүрүп салат, кудум жокко чыгарып салат, күйдүрүп салат, кудум отунду алауланган от күйдүрүп жок кылган сыяктуу деген хадиске мына ушул абал түшөт. Аллах таала өзү сактасын. Ва мин шарри хасидин ида хасад. Сурабы пайгамбар хасад кылуучунун хасадынан, көрө албастык кылган кишинин көрө албастыгынан, таңдын Раббысынан жардам сураймын, андан коргоо сураймын деп айткын деген пайгамбар Аллах Тааладан пайгамбар алейхиссаламга түшүрүлгөн мына бу аяттын жашоодогу орду ушул. Ушулардан жардам сурагын деп айткан пайгамбар алейхиссаламга. Кимдер алар? Алар хасад кылуучулар, көз артуучулар, көрө албастык кылуучулар. Алар бир жакын тууган болобу, же тааныш болобу, же бир кесиптеш болобу, ошондогу кесиптешиндеги жакын тууганындагы директорунда болобу, башкасы болобу, ошондогу жакшылыктар, ийгиликтердин кетишин каалайт. Ал жакшылык, ийгиликтерди ал жек көрөт, ал үчүн ачууланат. Эгер анын ийгиликтери, анын артыкчылыктары кеткенде, бунун ичиндеги баягы күйүп аткан, алуу болуп күйүп аткан ичиндеги оту, ички дүйнөсүндөгү дүрбөлөңү токтойт. Ошол менен бул рахат алат, ошол менен бул жыргалчылыкка жетет. Эгерде андагы ийгиликтер улана берсе, бул ичи этин жей берип, ичиндеги кыйналуу, азарлануу күчөйө берет. Бундагы өзүндөгү кыйынчылыктын кетиши тигиндеги ийгиликтердин кетишинен көз каранды болуп калат. Ва хувал мухаррам. Бул кандай иш десе, бул шариятта ачык харам иш. Эми демек көз артуу, хасат кылуу дегендин шарияттагы мына жашоодогу көрүнүшү жөнүндө билип алдык. Бирок ахли илимдер, илим ээлери, аалымдар бир тайпа адамдарга хасат кылса болот деди. Аларга кудум ушинтип хасат кылсак болот экен. Ушундай ички дүйнөбүздөн нааразы болуп, алардын мүлктөрүнүн кетишин каалап, алардын ушул мүлктөрү кетип калса экен деп дуа кылып керек болсо, кетип калганда сүйүнсөк болот экен. Бир тайпа адамдарга. Алар кимдер? Алал куффар вал фуссак. Фи хадихил хала
لأن الكافر والفاسق يستعين كل واحد منهما بالنعمة على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين لأن الكراهة لها ومحبة زوالها لا تضر ممن يحصل هؤلاء. Şul pikirdi Fathul Bari деген kitapta keltirilген eкен. Hasat kılsa bolo turgan taypalar. Bular kimdir dese, bular fasıklar. Bular fasıklar. Jana musulman emes kişiler. Musulman emes kişi, kafir kişinin bardığına hasat kılsa bolo dese yok. Fasık kişiler jana kafir kişilerge hasat kılsa bolot. Kaysı orunda? Eğer de alar Allah bergen muna bul mümkünçülük, baylık, abroy, mansabından paydalanıp jerde fitne taratып atkan bolsa, jerde buzgunçuluk taratып atkan bolsa, musulmanlarga zulüm kılışına şerik bolup atkan bolsa, şunday bir jerde bayağında jardurular, uruş, kança деген ellerдің kırılıp ketişine sebepçi bolup atkan bolsa alardın jagdayı. Ana ошондо алар жек көрүү, алардагы мына абалга, мүмкүнчүлүктөргө, аларга берилген Кудай тараптан берилген неематтарга хасат кылуу, алардын неематтарын, алардагы байлык, мансаптын кетип калышын каалоо шариятыбызда жайыз, жакшы маселелерден экен. Анткени وما أكثر الفجار والفساق في زماننا هذا ممن يسخرون نعم الله في معاصي الله من تهييج الفتنة ونشر الفساد والرذيلة بين صفوف المجتمعات الإسلامية مع أنهم يحملون هوية الإسلامية ولكن يا للأسف لقد بلغ السيل الزبا من هؤلاء فإن من دب الحسد إلى نفوسهم. Buna bugün günde bizdin zamanabızda bugün bizdin şul kılımdaş bolgan bugün gündägi awal şul nerseni aytып atpayбы? Musulman fasık degenimiz түшүндүрүп кетейли. Fasıkka hasat kılsa bolot dedik. Fasık kim dese, fasık bil haram işlerde özü musulman, İslamga itikat kılat, mumun, sizge okşop iman keltirgen, bирок haram işte постоянно харам ишти улантып аткан, харамдан токтолбогон, харам үчүн жүрөгү мындай кандайдыр кыжалат болбогон, харамга көнүп калган кишини фасык дейлет, эгер мусулман болсо да. Ошол фасык киши же ошол сыяктуу кишилер бүгүнкү күндө Алланын неематын, байлык, мансап, бүт барын коомчулукта ушундай ыдыратыш үчүн, buzuş üçün, uluttарды bir-birine soğuşturup koyuş üçün пайдаланып, şu менен алек болуп калышты дейт. Özlerinin kandaydır bir kızıkçılığına жетиштик maksatı üçün. Oşol maksatta. Kızığı yok. Ana oşonda kişiler la lil asaf tileke karşı bugün günde özünün çeginden çıkıp ketти bunday adamlar deydi. Şunday adamlarga hasat kılsa bolot eken, jaiz eken. Эми hasаттын чыныгы көрүнүшү жөнүндө биринчисин айтып өттүк. Эми экинчисине келебиз. Hasat кылса боло турган, hasat кылса ажырлана турган, соо боло турган дагы бир жагдай бар. Amma hadihil hala fahiya takhtalif anil halati ula. Bul birincisinden ayrımalanat. Taptakır ayrımalanat. Bel hiya alel aks. Bul teskerisince bolot. Ve in kanat mutabaqatan dil ula fi lafzil hasad. Hasad degen söz koldanılsa dağı bu iştin atına. Bирок толугу менен ayrımalanat. Liannaha takhtalif anha fil bina vel ma'na. Yaşoodогу ордунда, маанисинде биринчи абалдан бул толук ayrımalanat. Bul hasat kanday hasat dese, andagı oşol awaldı жок болуп кетишин каалабайт. Жана жек көрбөйт жок болуп кетиш. Бар болушун жек көрбөйт. Teskerisince al kişinin awalın oşol turuktуу болушун да каалайт.
Бул кандай десе, ва яштахи мислаха, ага окшошун болуусун каалайт. Ага окшош болгонду каалайт. Ва хади тусамма гибта. Бу арабтарда гибта дейлет экен. Гибта дегени атаандашуу. Атаандашуу, бир адамга Аллах Таала бир мал, дүнүйө, байлык берген. Ошол байлыгын күнү түнү Аллахтын жолуна сарптайт. Жетим жесирлерге, кыйналып аткандарга, кедейлерге, жакырларга жакшы иштерди аткарат. Ошол адамга хасат кылса болот экен. Ал хасаттын убакыйлыгы, жашоодогу орду кандай болот десе, ошол адамга окшош болсом, мен дагы ошол адам сыяктуу ажыр соопторду жасасам, мен дагы Кудайга жакын болсом деген максатты коюп алып туруп, ошого окшошту каалап, ал менен атаандашууну түзгөн адам, бул дагы хасат кылган адам болот, бирок бул шариятта жакшы хасат. Андагы мүлктүн жок болуп кетишин каалабайт. Аны ошол мүлкү болгондугу үчүн, андагы ийгиликтер болгондугу үчүн ал кишини жек көрбөйт. Андагы мүлктөрдүн жок болуп кетүүсү бунун жүрөгүндөгү ички дүйнөсүн катыржам кылбайт. Наоборот, бул адам тиги адамдын дагы да bundan да көбүрөөк мүлк, bundan да көбүрөөк жакшы мансаптарга отуруп, bundan да көбүрөөк жакшы иштерди ишке ашырышын чын дилинен каалайт. Бирок ошол эле кезде мен дагы ушуга окшош болсом экен деп үмүт кылып, ал менен атаандаштык кылат. Буну да хасат дейт, бирок өйдөдөгү жогорудагы биз айтып өткөн харам хасаттан таптакыр айырмаланат. Бул мустахаб хасаттардан. Гибта, атаандашуу. Вакат тахтассу бил мунафаса. Бул жарышууну талап кыла турган атаандашуу. Ошентип жакшы амалдарда, салих иштерде, Аллахны разы кыла турган иштерде бири-бири менен момундар атаандашууга түшүшөт да. Бул менен көп жакшы нерселер болот. Ва ядуллу аля залика каулуху таала саллаллаху алейхи ва салlam. Буга пайгамбар алейхиссаламдын сөзү бизге далил, хадиси. Ла хасада илля фитнайн. Эки нерседе хасад кылынат деди пайгамбар алейхиссалам. Эки нерсе, биринчиси ражулун атахуллахул Кур'ан. Бир адамга Аллах Таала Кур'анды берди. Кур'ан илимин берди. Ва хува ятлуху ана ал-лайл ва ана ан-нахар. Күнү түнү Кур'ан тилават кылат. Көп тилават кылат. Ва ражулун дагы экинчи киши. Атахуллаху малан. Ага Аллах Таала кандайдыр бир байлык берди. Ва хува юнфикуху ана ал-лайл ва ана ан-нахар. Ал ошол Аллах Таала берген байлыктан күнү түнү садака кылат, күнү түнү ихсан кылат, күнү түнү ошол малды Аллахтын жолунда иштетет. Шул эки тайпа адамга хасат кылса болот экен. Булар кимдер? Биринчи, Кудайдын ыраазылыгы үчүн үйрөнгөн илим, аны таратып аткан аалымга, жана Кудайдын ыраазылыгы үчүн Аллах берген мал мүлктөн Кудайдын ыраазылыгы жолунда сарптап аткан байга хасат кылса болот экен. Мен дагы ошондой болсом экен. Мен дагы мага да Кудай Таала ушундай мүмкүнчүлүк берсе, мен дагы Кур'ан окусам, мен дагы Кур'ан илимин башкаларга жеткирсем, элимди мындай бузуклуктардан сактангыла деп аларды мен амр маруф нахи мункар кылсам, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарсам, ошонун сообун алсам, же болбосо мен ушундай мага байлык берсе, мен элимдин арасында ушундай кедейлер калбай калса экен, ошолордун баарына мен мүмкүнчүлүктөрдү кылып берсем экен деген адамдагы бир кандайдыр каалоо, үмүт, ошого жараша атаандашуу бул эң жакшы иштерден деп айтылган. Иншаллах бүгүнкү сабагыбыз ушул. Эндиги сабакта нашатул хасад, хасаттын пайда болушу жөнүндө сабак кылабыз. Аллах Таала баарыңыздардан разы болсун. Кармаган орозолорубуз кабыл болсун. Ибадаттарыбызды Аллах Таала өзү кемчилиги менен каталарын кечирип кабыл кылган болсун. Баарыңыздарга ушул ороз айда ушундай бир чоң ажырларды Аллах Тааладан сурап калабыз. Аллах Таала имандарыңыздарды бекем кылсын, күнөөлөрүңүздү кечирсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.